Жаштар коомдун тиреги, мамлекеттин, өлкөнүн эртеңки келечеги. Ал ошондой ураан менен акыркы мезгилдерде жаштардын атайын коомдук бирикмелери көп болуп чогулуп, акцияларды өткөрүп, деги эле мамлекетке, элге пайдалуу делген кайрымдуулук иштерин көптөн көп өткөрүп жатышат. Ал ошондой уюмдардын бири Кыргызстан жаштар ынтымагы деп аталган коомдук бирикме. Бир жыл бою өлкөбүздүн бардык аймактарында жакшы бир саамалыктарды аткарып, эл оозунда алкышка арзыды десек жаңылышпасак керек. Уюмдун түзүлүүдөгү негизги максаты жана аткарып жаткан иштери тууралуу бүгүн дагы кеңири маек кылмакчыбыз. Демек, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ал эми биздин студиябызда дал ошол уюмдун Ош облусу боюнча өкүлү Орунбек Серкулович студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач айтсаңыз, мына ушул уюм качан, кандай максатта түзүлгөн, ким тарабынан түзүлгөн дегендей? Биз 2018-жылы январь айында түзүлгөнбүз. Январь айында 7 областан жаштар чогулуп, ар бир областтын башы көрүнгөн лидерлер, ушу жаштар чогулуп, ушу биргеликте бир максат коюп, кичине болсо дагы мамлекет бизге эмне кылып берди эмес, биз мамлекет үчүн эмне кылып бердик ниетте ушундай бир жакшы ниет кылып чогулганбыз. Башында чогулганыбызда Бишкек шаарында чогулуп, Бишкек шаарында чоң иш-чарабыз болгон. Анан ушул Бишкекте болуп жүрүп, ушундай биз чогулушта ушундай 2018-жылы бүт ар бир областка барып, ар бир областты көрүп, ошол жерге өзүбүздүн жаштардын салымы болсун деп кичине болсо да салым кошойлу. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин региондорду өнүктүрүү жылына карата жаштардын кичине болсо да салым болсун деп ушинтип чогулуп, ушундай жакшы иштерди алып баратабыз. Региондорду өнүктүрүүгө жаштардын атынан салым кошуу максатында уюштурулган болуп калабы ошондо? Чогулуп, эми бул биздин башталышыбыз болуп турат. 2019-жылы мындан да чоң долбоорлорду, мындан да чоң жакшы иштерди алып барайлы деген ниет болуп ушуну чогулуп атабыз. Азыркы мезгилде бүт областты кыдырып бүттүк. 6 областты, 7-област ушу Талас областына ушу декабрдын баштарында барабыз. Ошондо бүткөндөн кийин анан Бишкекте чоң иш-чарабыз болот, общий мындай жыйынтыкталуучу. Жыйынтыкталып, иш-чараны ошол жерде кандай биз иш аткардык, кандай жакшы иштерди алып барганыбыз боюнча бир ушундай жакшы сүйлөшүп, анан 2019 башка бир долбоорлор менен иштейбиз, Кудай кааласа. Буга чейин ар бир областтарда ар башка иш-чараларды өткөрүп келатасыздарбы же бир эле бир областка барганда бир баягы өзүңүздөргө бир багыт коюп, ошол тармакта бир белгилүү бир иштерди аткарып жатасыздарбы деген? Мисалы биз Бишкек шаарында болгонубузда, башына чогулганыбызда ушундай кайрымдуулукту кылабыз деп эме кылып, ушу Бишкекте Военно Антоновкадагы жетим балдар үйүнө бардык. Ушу Бишкек шаарындагы карылар үйүнө барганбыз. Ошол жерге биздин белек бекчелерибизди бердик. Ошол жерге жетекчисине барып, ушу бизден эмне керек? Ошол жерге керектүүчү холодильник, линолеум, жаш балдарга керектүүчү бир жакшы бир пайдалуу бир кийим-кечектерди алып барып бердик. Андан сырткары чыгып, ушул кийинки иш-чарабыз бизде Ош областында болду. Экинчи иш-чарабыз 31-март, 1-апрель. Биз ушу региондорду өнүктүрүү жылына карата мынау Өзгөн районундагы Кызыл Сеңер айыл өкмөтүнө жолдун боюна 2018 түп терек эгип келдик. Региондо жаштардын кичине болсо дагы салым болсун мамлекет үчүн деп. Андан мынау кичине Ош шаарына спорт залыбыздын ачылышы болду. Ал жерде да ушундай жетим балдарга кичине жеңилдиктер бар. Мына ушул сөздөрүңүздү тастыктоо иретинде ошол иш-чараларды жер-жеринен тартылган тасмалар бар эмеспи? Келиңиз анда аннотация кылып, элге дал ошол жеринен кандай иштер аткарылган жана эмнелер болгон чакан сюжетке назар салалы. Ошто биринчи ирет Кыргызстандын 7 областынан чогулган жаштар кайрымдуулук иштерин өткөрүштү. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси Баткен облусунда болду. Базар Коргон маданият үйүнүн жанында жайгашкан эс алуу багы көптөн бери кароосуз калган. Быйыл райондун 100 жылдык мааракесине карата Кыргызстан жаштар ынтымагы уюму белек иретинде жарык берүүчү лампа, олтургучтарды орнотуп беришүүдө. Бул Бишкек шаарындагы улгайган жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы типтеги социалдык стационары. Мында ар түрдүү тагдыр менен чогулган 200гө жакын жаран жашайт. Жаштар ынтымагынын демилгечилери биринчи кайрымдуулугун ушул жерден башташты. Социалдык стационарга керектүү болгон кир жуучу машина жана имаратын оңдоп түзөө иштерине курулуш материалдарын алып келишкен. Ош Баткен Исфана жолунда каттамдар көп болгондугуна байланыштуу бул жолдун четтери дагы таштандыларга толгон. Андыктан бул маселени чечүү үчүн Кыргызстан жаштар ынтымак коомдук бирикмеси жол боюндагы таштандыларды жыйнап, ал менен катар мындай таштанды таштоочу урналарды
жаштардын 20 атайын орнотушту. Бул да болсо экологиянын таза сакталуусуна чоң салымын кошо алат. Жыл башында түзүлгөн Кыргызстан жаштар биримдиги мындай иш-чараларын өлкөнүн бардык аймактарында уюштурууну пландап коюшкан. Бир гана кайрымдуулук иш-чарасы менен чектелбестен көчөт отургузуу жана ишембилик өңдүү иштерди да колго алышууда. Эми гана экранда көрүп өткөндөй, ар бир областта мындай чыныгы элге, ошол жерге пайдалуу делген иш-чаралар аткарылып жатыптыр да. Айтсаңыз, негизи бул уюмга канча адам мүчө болду, кандай адамдар мүчө боло алат, кимдер барат дегендей? Бизде бул негизги эле максаттарыбыздын бири бул ошо жаштардын салым болуп, андан ошо жети областтагы регионализмге жана бөлүп чыгарууга алыс болойлу, ошо бирибиздеги жаштар менен чогулайлы, биригейли деп чогулганбыз. Анан бизде ыктыярчылар, бизде эч кандай бир мүчөлөрүбүз азыр мына ошо 2019-жылдан баштап регистрация кылып, официальный болуп баштайлы деп атабыз, бирок буга чейин мүчөбүз көп. Ар бир областта өзүбүздүн кеңселерибиз ачылган, ошол жерде иштеп келатат. Анан толук маалымат боюнча биз азыр ушу эсептеп атабыз. Ошо эртең Бишкек шаарында боло турган жыйынтыктоочу жыйыныбызда ошол жерде толук маалымат берилет. Мисалы биз ар бир областка барып, ошол жерде жаштарды, ошол жерде коомдук бирикмедегилер менен чогулуп сүйлөшүп, баарыбыз биригип атабыз да. Биз бул 2018-жылы баардык жерге барып биригип, чогулуп, анан Бишкек шаарында жыйынга чогулганыбызда анан толук маалымат болот да. Анан бизге кирүүчү үчүн эч кандай бизде бир шартыбыз жок. Биздин өзүбүздүн ушу группаларыбыз бар, ошолорго кошулуп, ушундай иш-чаралар болгондо чогуу барып биргеликте активдүү катышып берселер болот. Анан бизде эч кандай чогултмай жок. Бизде биздин коомдук бирикменин ичинде бүт жеке ишкерлер бар, студент балдар бар, мамлекет кызматкер балдар бар. Өзү дагы кичине болсо дагы салым кошоюн деген жүрөгүндө от жанган жакшы патриот жигиттерибиз бар, активдүү жаштарыбыз бар. Ошолор менен биргеликте ушу ар бир областка барып атабыз, бирок ошо ар областка барган сайын ошол жерде жергиликтүү элдерден көп жаштардан бизге кошулуп атат. Ушул жакшы иш-чара баштапсыңар. Кечелер мына Бишкек Баткен областына барып, Баткен областында чоң иш-чара болуп келди. Ал жерде ушул борбордук ошо областтык ооруканасынын бир кабинетинин палатасын жасап бердик. Ошол жерде 4 керебет, айнегин, терезесин, эшигин, анан ошол эле урналарды коюп келдик. Жанагы төө ашууга эмеси чыккандагы жанагы жолдун боюндагы урналарды ушу тазалыкка кичине сактайлы деп жаштар. Анан борбордук ошол эмесинде паркында атайын жаштар эс алсын деп өзүбүздүн ондой ушул эмебизди отургузуп келдик. Жанагы отургучтарды отургузуп, ошол жерге освещение кылып, жакшы иш-чаралар кылып келатабыз. Бул жерде бизде эч кандай спонсорубуз жок. Ушул биздин мүчөнүн бирикмебиздин ичинде бүт балдар өзү деле бөлүп алып эле, мен мынаны көтөрөм, бул аны көтөрөбүз деп эле иш-чара алып баратабыз. Азыр эле мүчөлөргө чогултмай жок деп айтып өтпөдүңүзбү? Ошондо кайра эле ошол уюмдун мүчөлөрү чогултуп атабы же кандай болуп калат? Же ар ким өзүнүн баягы колунан келген суммасын таштап, же кандайдыр бир ошол эле милдеттенмелер барбы? Мисалы ошол эле кече эле айтып кеткенибиз, ошол больницадагы палатадагы 4 керебетибизди бир балабыз көтөрүп берди. Ошол ушунда мебельный эмеде иштейт. Эшик рамдарыбызды дагы ошол бир бала көтөрүп берди. Ушундай өзү эле ыктыярчыбыз да бизче. Себеби дегенде эч кандай бизге бир взнос коюп, бир аванс, бир акча берүү нерсе жок ал жерде. Ошо өзү эле көтөрөбүз. Эч кандай биздин спонсорубуз жок. Баардык жаштар чогулуп атпайбыз. Бул максат ушу биз мамлекет эмне кылып берди деп отуруп эмес. Ушу максатыбыз ушу кичине болсо дагы Кыргызстанга өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп. Ошондо сиздерге мүчө болгон бир эле учурда карапайым студенттер, мындай жаштар десек болот, окуучулар да болушу мүмкүн. Ошол эле учурда экинчи бир канаты болуп бизнесмендерби? Бизнесмендер бар, алар мындай фонд ачылган да өзүңүздөрдө же мындай ыктыярдуу түрдө эле салып турушат. Мынаны ушундай мына областыбызга мындай иш-чара кылышыбыз керек десек эле, ошо өзүбүз эле чогулуп, мен мынаны көтөрөм. Эми бизде 7 областта чогулганда баягы көп түкүрсө көл болот дейт да, ошо сыңардай эле биз чогулуп эле ушундай иш-чаралар алып барабыз. Эч кандай бирөөнү заставить этип сен мынаны алып бересиң деген нерсе жок. Баардыгы добровольно.
Бул аз болгон нерсе үчүн чоң нерсе кылса болот. Бул нерседен бир ой жаралат экен да. Эгер бүгүн ыктыярдуу түрдө өзүнүн салымын кошуп атат да, мүчө болгон адам же бир жеке ишкерлер, анан эртең эгер андай ишкерлер чыкпай кала турган болсо, бул коомдун мындай ишмердүүлүгү токтоп калабы? Баягы көп коомдук бирикме болот, бирок ал жерде жалаң студенттер биригип алышы мүмкүн. Бирок алардын тез эле жоюлуп кетиши мүмкүн да. Бизде себеби дегенде жаш өткөн. Мисалы жашыбыз ушу 80 40 жаштуу 40 жашка чейинки жаштар болгондуктан, бул 20дан баштап ал жерде эч кандай бөлүнүп кетпейт го дейм. Себеби дегенде бул биз бир үй бүлө болуп калдык. Себеби дегенде биз кандай бир жакшылык, жамандык болот, ошол жерге барып биргеликте жүрөбүз. Бул бирикмеде жүргөн балдардын баардыгы сүйүнүп жүрөт да, биз ушундай жакшы досторду таптык, жакшы ушун ага энелерди таптык депчи. Анан мен ойлойм, мындан дагы өнүгүшүбүз мүмкүн, бирок биз чогулбойбуз деп эсептейбиз да. Ошентип ойлош, жакшы ниетте кетип максатта чогулуп атабыз. Негизи мындай сиздерге балким эми мына экрандын артында отурган элдерде деле мындай кызыгуу жаралышы мүмкүн да, бул кандай уюм экен, балким мен да мүчө боломбу депчи. Анан сиздерге мүчө болуу менен жөнөкөй адамдар же болбосо ошол жөнөкөй жаш адам эмне пайда көрө алат? Дос ашырат, дагы эмнелерди үйрөнө алат? Дос ашырат, мисалы кайрымдуулук иштерге катышып атат. Өзүндө кичине болсо дагы бир ой пайда болот. Мындай жөн, мисалы агалардан көп мындай бир тарбиялык алышы мүмкүн. Ошол эле мисалы ар бир жерде мамлекет кызматкер балдарда бар деп атпайбызбы? Ошол эле линияда өзүнүн бир иштери түшүп калышы мүмкүн. Ошондой эле бир жардам бериши мүмкүн. Же бир ошо биздин жеке ишкер балдарыбыз бар деп атабыз, ошолордун ошол фирмаларына, ишканаларына иштеп калышы мүмкүн. Анан ушу мисалы азыр биз спорт клубубуз деп ошол жерге барып, дагы да жакшы бир ийгиликтерди, Кыргызстан үчүн ийгиликтер жаратат деген ниетте ушундай жаштар келип атат бизге көп. Ошого пайда көп эле дейм, себеби дегенде биздин күндөн күнгө саныбыз көбөйүп, жакшы жыйынтыкка жетип атабыз. Ошол эле Баткенге коюлган урналар таштандык, мына ошол немелер, идеялар эми уюмдун өзүнүн мүчөлөрүнө таандык болуш керек. Анан ал нерселерди андан ары улантып, карап, текшерип туруу дагы өзүңүздөрдүн моюндабы же жергиликтүү баягы башкармалыктар менен биргеликте иш алып барып атасыздарбы? Башканда баардыгы мыйзам чегинде болот. Себеби дегенде биз иш-чара болуп атат дегенде өзүбүздүн жетекчилигибиздин астынан кат жолдонуп, ошол эле областтын башчысына, ошол жерде айыл өкмөттүн башчысына биз өзүбүздүн эмебиз, келишибизди зарайын айтабыз. Ушундай биз иш-чараларды кылабыз, ушундай жер берип бергиле же мындай иштерди кылып атабыз деп айтабыз. Анан ошолор өздөрү биргеликте бизге жардам берет. Ал жерде өзүбүз барып элегип коюп кетип калмай, жок. Ошого айыл башчысыбызга өткөзүп беребиз. Айыл башчы ошол теректи карап, до конца ошо тегерегин тосуп, ошону карап берет. Анан биргеликте ошол эле Баткен областындагы ошол жерде эле эменин мэринин аппарат башчысы бала, ал да ошо бала өзүбүз эле карап беребиз деп карап жакшылык эле. Ар бир жакшы кылган иш адамды көрүп турат экен, себеби дегенде баардыгы эле өзү жакшы карайлы дейт экен да. Жаштар барып жетип алыстан келип ошол жерге өзүнүн салымын кошуп аткандан ошол жергиликтүү калп деле ойлоп таза пайдаланат го деп ойлойм. Анан баардыгы ошо айтылып, баардыгына билинет, билдирилет. Алдыда Талас облусу калды деп атпайсыздарбы? Ал жака кандай бир пландар бар? Таласта деги эле ошол жергиликтүү бийлик дейбизби, эмне кылып берүүнү суранып атат? Буга чейин бир сүйлөшүүлөр жүргөндөр, Сүйлөшүүлөр жүргөн, бирок биз жетекчилер менен барып алардын сунуш ала албадык, бирок биз ошол жердеги эле местный ошол жергиликтүү жаштардан эле өзүнүн салымын айтат да, мисалы бизге мына кылып берсеңиздер жакшы болот депчи, ошосуңардай. Демек, талап элдин талабы. Элдин талабы, жаштардын талабы. Өз карашы менен ошол аймакка, ошол элге эмне керек болсо ошону айтышат. Ошону айтышат. Анан биз бир барабыз, топ барабыз дагы көрөбүз. Мына иш-чараларды колубуздан келишинче кыла алабыз, мына кылабыз деп анан келип, ошого даярданабыз. Даярданып ошол максатта барып, ошол нерселерди кылып келебиз. Анан Талас областында чындыгында мен дагы барган эмес экенмин, жана башка биздин мүчөлөрү да көбү ашыктар, себеби Талас областына барып көрүп келели. Ошол жерде эле Манас күмбөзүн ошол жерде эле жок көрөлү деген адамдар көп. Жанагы кайрымдуулук иштери дегенде эле адамдар эми кайрымдуулукка муктаж болгон адамдар көп да биздин элдин арасындачы. Анан ушул уюмга кайрылса болот экен деген
ойлор калышы мүмкүн да. Чындап эле кайрымдуулукка муктаждын баардыгы сиздерге кайрыла турган болсо, мындай жардам берүүгө потенциал жетеби же сиздер кандай багытта жардам кайрымдуулук кыласыздар? Биз эми мына ар бир областка барганыбызда ошо эле бизге как шарт адат болуп калды. Ошо жетимдер балдар үйүнө барабыз, каралар үйүнө барабыз. Анан ошол жердеги мүмкүнчүлүгү чектелгендер болсо аларга да жардам берип атабыз. Бирок бизге бүгүнгө чейин эч кандай бир кайрылуу болбоптур. Кайрылып калса эми колубуздун келишинче жаштардын кандай салымы жардамыбыз болсо бере алабыз. 2018 жыл 6 январь Бишкек шаары. жыл 17 февраль Ош Бишкек жолу Күлөө. 2018 жыл 5 март Ош шаары Ак калпак күнү. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомунун ар бир кылган иш-аракеттери адал эмгеги жана биргелешкен аракеттеринин ширин үлгүсү эл ичинде кут уйган ынтымакты, биримдикти чыңдайбыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, эми гана өзүңүздөр угуп тургандай, бул коомдук бирикменин, Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмесинин 1 жыл бою таанышуу иши Кудай буйрса соңуна чыгып турган кез экен. 2019 жылдан көптөгөн эл үчүн, жер үчүн пайдалуу иштерди күтүп калмакчыбыз.